Кымбатым, жакыныраак отур, шашпа. Мындай олуттуу кеп шашканды жактырбайт. Билесиңби, менин узак өмүрүмдө мага жүздөгөн адамдар кайрылышты. Базарда болобу, дасторкон үстүндө турабызбы, дуба кылгандан кийинби же көчөдөбү дээрлик баары эле окшош суроону беришет. Баягы эле бир суроо. Муса, айтчы, эмне үчүн бирөө акчаны оңой табат? Байлык алардын үйүнө өзү эле жол таап келгендей сезилет. А экинчиси эс сооп калганча иштесет, бирок колдору куру калат. Эмнеге? Деп сурашат. Бул суроону уккан сайын дароо жооп бербейм. Себеби бул акча тууралуу суроо эмес, бул жашоо тууралуу суроо. Кечинде үй тынчып калганда ашканада отуруп, өзүмө ысык чай куюп алып, чоң атамдын эски дептерин ачам. Анын баарын эске түшүрөт элем. Анын айткан сөздөрүн, адамдарды, тагдырларды, каталарды, сабактарды. Билесиңби, мен кайра кандай жыйынтыкка келдим. Байлык эң көп иштеген адамга келбейт, ал туура жашаган адамга келет. Мен чоң атам көздөрүнөн акылмандык төгүлүп турган, сени ичиңен көрүп тургандай окуп кое турган таанышман адам эле. Ал мага ушул күнгө чейин эсимде калган бир сөздү айткан. Ал дайыма минтип айтчу: Муса, байлык акылды жакшы көрөт, а бирок ал жүрөгү таза, ниети түз жерде гана токтойт, деген. Анда мен жаш элем. Мага булар жөн эле бир кооз сөздөрдөй сезилчү. Көп иштесең көп табасың, жашоо ушунчалык жөнөкөй деп философтордой ойлочумун. Атаганат, эгер баары ушундай жөнөкөй болсо жашоодо. Кымбатым, баарын жашоо тез эле өз ордуна коюп коет экен. Кээде акырын, кээде каттуу сокку менен түшүндүрөт. Убакыттын өтүшү менен мен чоң атамдын бир да сөзүнөн жаңылбаганын көрдүм. Мен эч кимден аз иштеп, бирок дайыма акчасы кенен адамдарды көрдүм. Ошол эле учурда баарынан көп иштеп, бирок байлыгы кумга сиңген суудай жок болуп кеткендерди да көрдүм. Кээ бирөөлөр кокустан байып, бирок баары мыйзам ченемдүү жоготконун да көрдүм. Ал эми башкалардын байлыгы алар менен калгысы келгендей тынч жана туруктуу турганын байкадым. Бир жолу чоң ата мага мындай деди: Ырыс бул белек эмес, ырыс бул натыйжа. 3 мыйзам бар, бирөөсүн бузсаң, баарын жоготосуң, деди. Бүгүн, менин кымбатым, мен сага ушул 3 мыйзамды айтып берем. Алар дасторкондогу нандай эле жөнөкөй, бирок таң алдындагы дубадай күчтүү. Эгер сен муну кулагың менен угуп, жүрөгүң менен сезсең, байлык сенин колуңдан суудай агып кетпей, колуңда калганын байкай баштайсың. Анын кантип келгенин жана эң башкысы кантип туруктуу колуңда каларын көрөсүң. Ал эми азыр ары карай кетерден мурун сага бир суроо берейин. Сен кээ бир адамдардын айланасында өзгөчө бир ажайып атмосфера болгонун байкадың беле? Алардын жанында көңүлүң тынч болот. Аларга ишенген келет. Алардын жанында баары өз ордуна түшкөндөй сезилет. Мына бүгүн биз ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Эгер сага ушундай маектер жакын болсо, эгер сен сандардын эле эмес, ырыскечтиктин, мыйзамдардын түшүнгүң келсе, жанымда бол. Себеби ары жагында илгери шыбырап гана айтылып келген сырлар ачылат. Жаш кезимде мен жөнөкөй эле формулага ишенчүмүн. Ал формула: көп иштесең, көп табасың. Иштесең, тиштейсиң деген. Бул чынчыл, ооба, логикалуу жана түшүнүктүү көрүнөт. Бирок биздин базарда 2 адам бар эле. Алар менин дүйнө таанымымды аңтарып салышты. Биринин аты Исхак, экинчиси Рахель. Алар бир эле товарды сатышчу. Жанында жанаша турушчу. Эрте келип, элден эң кеч кетишчү базардан. Экөө тең өз ишин жакшы билишчү, экөө тең тырышып иштешчү.
экөө тең дээрлик нөлдөн башташкан өз иштерин. Бирок кызык иш боло турган мындай нерсе болду. Исхактын колунда акча өзү эле келип жаткандай сезилчү. Өзү эле акчалар топтолуп жаткандай, жеңил келип аткандай сезилчү. Ал эми Рахелдики бармак арасынан аккан суудай эле жок болуп кете турган. Мен көпкө байкап жүрдүм. Анан бир күнү чоң атаман сурадым. Чоң ата, кантип ушундай болсун? Экөө бир эле ишти кылып жатышат. Эмне үчүн эки башкача жашашат дедим. Чоң атам бир нерсени көргөн адамдарга мүнөздүү, акылман, жылмаюу менен мындай деди. Ырыс эч качан сокур болбойт. Ал өзүнө татыктуу орун даярдалган гана жерге барып, ошол жерге конот деди. Мен аны түшүнгөн жокмун. Кандайча ырыс барып конот? Чоң ата мени алгач Исхакка алып барды. Анын дүкөнүндө баары тынч эле. Товарлары иреттелген, баары баалары жазылган, эч кандай ызы чуусу жок. Ал акырын ишенимдүү сүйлөп, эч кимге даттанчу эмес. Ал эми кардар кетип атканда ага чоң урмат көрсөткөндөй ыраазычылыгын билдирчү. Анан кийин Рахелге бардык. Анын дүкөнүндө башаламандык өкүм сүрүп жатыптыр. Мөмө жемиштери аралашып кеткен, кагаздары жоголгон, тыйындары чачылып, ар бир бурчта кыстарылып турат. Ал ары бери чуркап, сүйлөнүп, тагдырынан наалып, даттанып жаткан. Ушул менин жолум болбоду. Мага дайым эле ушундай адамдар келет деген сөздөрүн кайталап жатты. Чоң ата менен сурады. Кана Муса, ырыс кимге келип конот деп ойлойсуң? Даяр тургангабы же даттангангабы? Кимисинин дүкөнүнө келип конот экен? Кана айтчы деди. Өз көз ирмемде мен көп жылдык окууга караганда көбүрөөк нерсени түшүндүм. Акча бул жөн гана кагаз эмес. Акча бул адамдын ички абалы. Бул ички тартип, ички ишеним, ички ыраазычылык. Ошондон бери мен бай адамды жолуктурганда анын капчыгына эмес, анын адаттарына карачу болдум. Жана ар дайым эле бир нерсени көрөм. Ал бир нерсе акча, тартип бар жерге барат. Жаш кезимде тартип дегенде жөн гана бир таптаза үстөлдү түшүнчүмүн. Бирок чоң атам мага мындай деди. Эй балам, тартип бул үй тууралуу эмес. Тартип бул баштын ичиндеги нерсе. Кандайча менин башым ичинде тартиппи? Ооба. Канчалык көп жашасам, ошончолук айкын көрүп жатам. Акча чындыгында элге тактыгы бар жерге барат. Базарда Абам деген киши бар эле. Ал эң каттуу кыйкырган адам эмес болчу. Үнү акырын чыкчу. Бирок анын дүкөнү баары өз ордуна турган кичинекей бир дүйнө сыяктуу эле. Кутулары таза, түз тизилген товарлар, так баалар, жылтыраган тараза. Издеген нерсеңди дароо тапчусуң анын дүкөндөн. Бирок эң негизгиси анын ойлорунда тартип бар эле. Ал эмне кылып жатканын, эмне үчүн кылып жатканын, канча тапканын, канча жоготууга учураганын даяр так билчү. Ошондуктан анын соодасы оңой жүрчү. Адамдар бул абага ишенчү. Анан чоң атам айткан. Ички тартип сырткы тартипти тартат. Ал эми акча бул тартиптин эң сезимтал формуласы. Анын жанына Ханан деген киши келди. Жакшы адам болчу, ак көңүл адам болчу. Бирок анын дүкөнү куюн соккондой башаламан эле. Эч нерсени табуу мүмкүн эмес. Тактык жок. Кыстарылган кагаздар, чаңдар, бутка оролошкон пакеттер жана акча колунда аны кармап турганда гана турчу. Чоң атам мага башаламандык акчаны, түтүн арыны үркүткөндөй эле үркүтөт. Сен түтүнгө арыларды айдап көрчү. Алар жакындабайт. Алар түтүндөн качат. Бул түтүн
сенин башыңдагы башаламандык, деди. Бул сөзүн тереңдеген түшүнүү үчүн мага жылдар керек болду. Ичинде башаламандык бар адам акчаны кармап тура албайт. Кандайча? Жылдар бою ойлондум. Ал өзү жаман адам эмес болчу. Ал абдан ак көңүл, иштерман болчу. Бирок анткени анын ишинде хаос эле. Идиш жок, сууну кайсыл жака куясың? Эгерде сенин ырысың кире турган жерде ырыстын идиши жок болсо, ал каяка куюлат? Акча келсе да, ал көрүнбөгөн жаракалар аркылуу сыртка агып кетет. Үйдөгү башаламандык, капчыктагы башаламандык. Ойдогу башаламандык, иш аракеттеги башаламандык. Акча тактыкты, түзүмдү жана алардын билүүгө мүмкүн болгон нерсени жакшы көрөт. Чоң атам мына минтип үйрөттү. Балам, акча келишин кааласаң, жашаган жериңди, ойлоруңду жана өзүңдүн хаосуңду азыр тазалоого чечим кабыл ал, деди. Азыр турган жериңди иретке келтир, деди. Себеби тартип бул акча түшүнгөн тил. Бирок тартип бул башталыш эле гана. Тартипке ээ болуп туруп деле көрүнбөгөн дубалга такалып калуу мүмкүн. Мен баары идеалдуу, иреттелген, бирок акча келбеген адамдарды да көрдүм. Эмне үчүн? Себеби аларда экинчи мыйзам жок эле. Жана ал тууралуу чоң атам өзгөчө олуттуу сүйлөчү. Экинчи мыйзам мына төмөндөгүдөй. Ырыс пейилден. Бир жолу чоң атам мага арыздануу, даттануу бул бийик дубал. Ал адамдын эле эмес, анын ырыскысынын да жолун тосуп коет, деди. Мен бир нече ооз сөз тагдырга кандай таасир этерин көпкө түшүнбөй жүрдүм. Кандайча даттануу, наалуу ырыскыбыздын жолун тосуп коет. Бирок кийин көрдүм. Даттанган адам ааламга өзүнүн алсыздыгын жарыялайт. Ал эми ишенимдүү адам өзүнүн күчүн көрсөтөт. Алуучулар, өнөктөштөр, мүмкүнчүлүктөр булардын баары туруктуулук сезилген жерге агылат. Элизар деген киши жашоо аны жеңил жаткандай сүйлөчү. Ал эми шыман, түгүл толкун күчөп турганда да кеменин рулун бекем кармаган капитан сыяктуу эле. Чоң атам, ишеним бул байлыктын тили. Ошол эле тил аркылуу кайда барууну билет, дечү. Өзүнө ишенген адам чечим кабыл ала билет. Сөзүнө тура билет. Эмне сүйлөп жатканын билет. Адамдардын көзүнө түз карай алат. Ал адамдарга чынчыл мамиле кылат. Ал жок деп айткандан коркпойт. Жана ооба десе өз сөзүн сыйлайт жана аткарат. Ал эми даттанган адам кыймылдан коркот, жоопкерчиликтен качат, ийгиликтен да чочулайт. Ийгиликке жетүүдөн коркот, себеби ийгилик күчтүүлүктү талап кылат. Ошондо мен түшүндүм. Эки адам бир эле ишти кылса да, натыйжасы эки башка болот. Себеби бири ишенимди, экинчиси наалып даттанууну септи. Ишеним агымды жаратат, даттануу, наалуу тосмону жаратат. Чоң атам мындай деп үйрөттү. Акча сени угушун каалайсыңбы? Акчанын кулагы дайыма сени эмне дешинди күтүп турушун каалайсыңбы? Анда алар менен баарын жеңе турган адамдын үнү менен сүйлө. Жеңиштин үнү менен сүйлө, деди. Себеби ишеним бул өзүнө тарткан жарык. Ал эми даттануу болсо баарын үркүткөн караңгы көлөкө. Үчүнчү мыйзам — шүгүрчүлүк. Үчүнчү мыйзам байлык ыраазы боло билгендерге келет. Жаш кезимде ыраазычылык дегенде тек гана сылыктык үчүн рахмат айтып коюу деп түшүнчүмүн. Жоң адамдарга рахмат деп койсоң, сени адамдар сылык деп көрөт.
мына ошол шүгүрчүлүк го деп түшүнчүмүн. Бирок чоң атам башкача түшүндүрдү. Кымбатым, ыраазычылык бул сөз эмес, бул жан дүйнөнүн абалы, деди. Жашым өткөн сайын абдан айкын көрүп баштадым. Байлык жетпей жатат деген сезим менен эмес, баары жетиштүү деген сезим менен жашагандарга келет. Кичинекей нерсеге шүгүр кылганга чоңду берет. Базарда Тилдекан деген аял бар эле. Ал нан, жер жемиш сыяктуу жөнөкөй эле нерселерди сатчу. Бирок кошуналарына товар арзан жана сапаттуу болсо дагы элдин баары Тилдекандын лавкасына келип, Тилдекандын товарларын сатып алып кетишчү. Чоң атам мага: "Карачы, товарга эмес, аны сатып жаткан жүрөккө кара. Адамдар аны сезет", деди. Мен байкап көрсөм, бирөө Тилдекандан 2 эле алма сатып алса дагы, ал кардардын көзүнө тике карап: рахмат сизге. Менин күнүмдү жарык кылбадыңбы бүгүн" деп ыраазычылыгын, шүгүрчүлүгүн чын дилден айтчу экен. Муну ал жөн эле кооздук үчүн, сылыктык үчүн эмес, чын жүрөгү менен айтчу экен. Адамдар муну сезип, кайра ага алганы келишчү. Өздөрү эле эмес, досторун, туугандарын дагы ээрчитип келишчү. Анын жанында Натаниэль деген соодагер турар эле. 4 тарабы төп келген, товары бар, товарды, базарды эң жакшы түшүнгөн Натаниэль деген киши. Бирок ал эч качан ыраазы болчу эмес. Ал: "Кардар мага келүүгө милдеттүү. Бул менин эмгегим. Жашоо мага мындан да көп бериши керек. Мага келген кардар сатып алышы керек" деп эсептечү. Өзүн кожоюндай алып, кардарларга орой мамиле кылчу. Эл болсо андан тескерисинче каршычу. Чоң атам айтчу: "Наалат айтуу, шүгүрсүздүк бул тешик идиш. Сен колуңа тешик идишти кармап турасың. Канча куясың, баары агып кете берет. Ыраазы болгон адам менде бар деген абал менен жашайт. Ал эми алган адам мага аз, дагы деген ачкачылык сезим менен жашайт. Ырыскы болсо дайыма токчулукка гана токтойт. Ырыскы топук келтирген, шүгүр айткан адамга карата агат." Жыйынтык чыгарабыз. Жылдар өткөн сайын мен дагы да түшүнүп баштадым. Ырыс бул кокустук эмес. Адамдын ырыс кешиги кокустан эле бир күнү келип толуп калбайт экен. Тагдырдын эркилиги да эмес экен. Чоң адам айткандай, ырыс бул натыйжа. Ал эми себеби адамдын ичинде жатат. Бүгүн биз сүйлөшкөн 3 мыйзамда бир эле чындыктын 3 күүсү бар болду. Биринчиси, тартип бул бекем пайдубал. Адамда тартип бар эле. Бирок ал тартип ырыскысы нук менен акты. Ага келген ырыскы, тартиби бар адамга келген ырыскы өз нугу менен, өз агымы менен жол издеген суу сыяктуудай агып келди. Ал эми экинчи адамда хабыс, башаламандык, наалагандык эле. Келе жаткан ырыскы дагы чачырап кетти. Экинчиси ишеним. Ишеним бул палубаны да көтөргөн шамал. Ишенимдүү адам кайда баратканын билет, эмне сүйлөгөнүн билет. Ал эми даттанган адам бороонго алдырган кайык сыяктуу багытын жоготот, кайда баратканын билбейт. Шүгүрчүлүк айтуу үйдөгү күйүп турган жарык, үйдү жылуу кылат. Адамдар ошол жылуулукка шүгүрчүлүк бар жерге келишет. Чоң атам бул үчөөнү бир эле сүйлөм менен мага мындай деп айткан: тартип байлыкты кармап турат, ишеним байлыкты чакырат, ал эми шүгүрчүлүк байлыкты көбөйтөт. Бул биздин элибиздеги бүтүндөй байлык, акча тууралуу айтылган философиясы мына ушундай эле. Тартип бул жер, ишеним бул үрөөн,
адамдын өз ишине сейип жаткан үрөөнү жана шүгүрчүлүк келтирүү бул күн сыяктуу. Күн чыкканда ал үрөөн өсүп чыгып түшүмүн гана берет. Ушул 3 нерсе бириккенде мол түшүм келет. Бирөөсү жок болсо, калган экөө дагы жок болот. Бир жолу мен өзүм да бара жатып, жашоодо баарын жоготуп алгам. Мен жалкоо болгонум үчүн эмес, менде жогоруда айтылган нерселер жок болгон үчүн, менде хаос, жашоомдо шектенүү, наалуу бар болгон үчүн жоготтум. Баарына эле жиним келчү. Баарына эле наалычумун. Ошондо чоң атам: "Сен жоопту капчыгыңдан издеп атасың, балам. Капчыгың сага жооп эмес. Чындыгында жооп сен өзүңдүн ичинде" деген. Бул сөздөр менин жүрөгүмө октой тийди. Мен үйүмдү иреттедим, оюмду иреттедим. Даттанууну токтоткондо жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Ыраазы боло баштаганда адамдар келе башташты. Мына ушундай кымбатым. Акча бул конок, ал үйү таза, кожоюну токтоо, дасторкону шүгүрчүлүк менен жайылган жерге келет. Ырыс бул жөн эле магия эмес. Ырыс бул өзүңсүн. Эгер сен ушул жерге чейин уккан болсоң, демек сенин жашооң өзгөрүүгө азыр даяр. Бул 3 нерсени сатып алууга болбойт. Бирок алардын ичинде өз жүрөгүңдө өстүрүүгө болот. Байлык капчыкта эмес, байлык адамдын мүнөзүндө. Эгер сен ушул жолду мени менен чогуу баскың келсе, анда биздин каналда дайыма катталуу бол. Күн сайын акылмандык, жан дүйнө жана билим тууралуу сүйлөшөбүз. Жолуң шыдыр, пейилиңгенен жүрөгүң берекеге толсун. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.